Бир кездери уран өндүрүлүп, иш кызуу жүргөн чоң мекеме эми минтип таштанды талаасына айланган. Бүтүндөй жымжырттык өкүм сүргөн аймакта анда-санда айбанаттар эле көзгө илинбесе, мында адамдардын караганын көрүүгө болбойт. Адам жүрүүгө болбойт деп атайын тактан илим тургандыгын себеби Союз менен кошо жоюлган Кажы Сайдагы уран ишканасы бүгүнкү күндө кооптуу жайга айланган. Анткени мында уран калдыктары көмүлгөн жер бар. Ден соолукка кооптуу жай болгондуктан бул жер атайын кору калынышы керек эле. Бирок мында эскертме такталары эле болбосо, калгандары талапка жооп бербейт. Буга каражаттын жетишсиздиги себеп. Ушул жердин аянтын, ушул 3 гектардай жерди тозуш үчүн тосмону азыркы стандартка келтирип тозуш үчүн кеминде 5 миллион сом кетет. Тозуш үчүн эле айландырып. Ал эми биздин мамлекетке боркиндей калдык сактоочу жайдан 23 бар. А 23-үнө 5 миллиондон 4 миллиондон эгер кетире берсек, биздин Кыргызстандын бюджети туруштук бере албайт. Кокус уже каргашалуу бир Кудай сактасын окуя болуп калса, силер жооп бересиңер да. Эгерде бул жакка келе турган болсок, ошондой каргашалуу окуяга жеткизбеш үчүн авариялык калыбына келтирүү жумуштарын биз жазда күздө текшерип турган үчүн боркин үстүндө канча адам басса дагы күндө нормадагы радиациялык фон чыгып турат. Андан ашык көрсөтө турган жерин биз өзүбүз калыбына келтирип турабыз. Нормадан ашык ууланган жерлерди калыбына келтирип турабыз деген сөздү угарыбыз менен анын далилдеп көрөйүн дедик. Мамлекеттик экотех инспекциясынын кызматкерлеринин айтымында нормадагы радиоактивдүүлүк 30 микрорентген болушу керек экен. Бирок кадамыбыз улам арыштаган сайын аппарат үнү катуулап, абал кооптуу экенинен кабар берип барат да. Мына ушул убагындагы иштетилген шахтадан чыккан көмүрлөрдүн күлдөрү экен. Күлдөрдүн үстүндө көргүзүлүп атканы мынакей. Азыр өзүңөр көрүп аткандай 120га чейин 120 микрозиверт чейин берет. Өзү норма канча болуш керек? 30. Мынакей 140. 136. Радиоактивдүүлүк бул негизинен 0,30 микрозиверттен ашканы адам ден соолугуна зыян деп эсептелет. Бул жерде болсо өзүңүздөр көрүп атасыңар, жергиликтүү фондон бери жагы эле 6-7 эсе көп көргөзүп атат. Ошо ден соолукка зыян болгондо кандай кесепеттери бар? Эми бул радиациянын кесепети адамдардын жанагы нурланууну алып калуусуна шарт түзөт. Мына көрүп атасыңар, кичинекей балдар ойноп жүрөт бул жерде эмесине карап эле. Бул акырындан адамды ак канга, ушундай ооруларга алып келет, нурлануу өтө көп болгондо. Радиоактивдүүлүк жогору жерде жашоо албетте ден соолукка зыяндуу. Бүгүнкү күндө уран калдыктары көмүлгөн аймактын айланасында кадимкидей эле адамдар жашашат. Кооптуу жайда коркпой жашап келгендердин арасында бир кездери мына ушул уран өндүргөн жерде иштеген Айылдык ата абал тууралуу кепте мындайча баштады. Мен больницада жатып келдим. Меникинде ошо кан басым жогору дейт. Өпкөдө дагы элеме бар экен, шактын чаңдарынан. Анан радиацияга мисалы менин организмим көнүп бүткөн. Мен 30 жыл ушул жер астында иштедим. Радиацияга менин организмим көнүп бүткөн да. Эми мына могу кийинки балдарга жаман болуп атпайбы? Жогоруда сөз болгон Кажысай айылындагы уран калдыктары көмүлгөн жердин абалы жана андагы тургундардын ой-пикирлери өткөн жылдын кышында тартылган сюжеттен үзүндү болду. Бул аймакта уран калдыктары көмүлгөн жердин абалы мурдагыдай эле кооптуу бойдон калууда. Эми бул жерди сел алып кетиши мүмкүндүгү чоң ойго салып жатат дейт айылдык кеңештин депутаты. Мунун просто коопсуздугу баягы сел жүрсө ачылышы мүмкүн да, баягы сел жүрөт. Ошондо ачылып кетсе жанагындай радиация чыгып агып көлгө кириши мүмкүн деген коркунучу бар да. Шуну бар ага берсе мындан, ага берсе мына буякта могу хоста могу жер жанында элечи. Мына буякта азыр могунун астында азыр эмне деген тонна, миңдеген тонна эме жатат да. Уран калдыктары. Уран калдыктары жатат да. Анын тетиңди баягы жеп кетет турбайбы? Мындайынан жар болуп алып отура берсең, мунун деген ары карай акча болсо, мына көлүң 1,5 км. Көлгө кирсе, жекелеп Кайсай менен бүтпөйт иш. Вообще бүтүндөй Ысык көл областынын тагдыры бүтөт да ушу мененчи. Арадан канча 25 жыл өттү, 30 жыл болуп баратат. Эч кандай неме жок. Жыйынтык жок. Жыйынтык жок, ошол эле ойдо мына жыл сайын эле келип жаап коюшат. Эми дагы Кудайга шүгүр ушул жаап коюп атканычы. Айылдыктардын айткандары бул болсо, анда алардын коопсуздугун колго алгандардын аракети кандай болуп жатат?
Нами проводится превентивно-аварийный. Биз тараптан авариялык калыбына келтирүү иштери жүрүп эле жатат. Бул үчүн атайын каражаттар бөлүнгөн. Ага уран көмүлгөн жер кыртышын жаңылантып жаап туруу, айланасында агын сууларды көзөмөлгө алып дамбаларды орнотуу каралган. Укрепление дамбы, существующей в районе хвостохранилища. Бул министрликтин жыл сайын аткарылып турчу аракети эч кандай жыйынтык бербей жатканына жергиликтүү тургундар нааразы. Уран көмүлгөн жерге үстүрттөн кум төшөлүп, ал эми тоодон түшкөн агын суулар көзгө көрүнөрлүк эпте кол менен тосумуш этилген. Бул аракеттер толук кандый деп айтууга болбойт. Анткени дагы бир кооптондурган жагдай бул жер алдындагы суулар. Андан тышкары жаан жайыт, кар жайыт ошондон суу сиңип радиоактивдүү заттар аркылуу өтүп жерден анан жер алдында сууларга кошулуп, анан жанагы булактар бар го, ошо булактардан чыгып атат да. Ошол жердеги булактардагы урандын концентрациясы мисалы стандарттар боюнча Кыргызстанда 20 микрограмм на литр да өзүч. Ал эми ал жерде 200ге чейин жетип атат. Экологдун айтымында урандын зыяндуулугу адамга дароо эле тийбейт. Бул убакыттын өтүшү менен генетикалык ооруларга алып келиши толук мүмкүн. Мындан улам уулу жерди толук коопсуз абалга келтирүү үчүн дүйнөлүк стандарттарга ылайык комплекстүү иштер жүрүшү зарыл. Атайын астына ошо казган жерге ар жака сиңип өтпөш үчүн атайын геомембрана деп коет, же болбосо ошондо атайын бир нерселерди өтпөгөндөй кылып коюп, андан кийин элдинге тыштап, андан кийин анан бирок көмгөндөн кийин үстүн атайын цемент менен жанагындай бетон менен жаап, андан кийин анан топурак менен көмүп, анан ошол өтпөгөндөй болот да, ошондочу. Андан кийин үстүнө кадимкидей эле чөп өстүрөбү же башка кылабы, кооздойбу, эстетикалык түргө алып келсе болот да. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү уулуу заттар көмүлгөн жерди толук зыянсыздандыруу боюнча Евразия экономикалык шериктештиги уюмунун алкагында атайын программа иштелип чыккан. Жалпы сметалык наркы 600 000 евро деп бааланган. Каражаттын 75%-ын Россия, 15%-ын Казакстан, калган 5%-ын Тажикстан менен Кыргызстан бөлүп бере турган болгон. Мунун негизинде азыр Кажы сайда рекультивация иштери мындан 3 жыл мурун башталган экен. Эта программа реализуется у нас с 2013 года. Бул программа менен биз 2013-жылдан бери иштеп келебиз. Бүгүнкү күндө чалгындоо иштери толук аяктап калды. Сметалык каражаттарды алуу үчүн документтер да даяр эле. Муну менен экинчи этапка өтөйүн деп турабыз. Бул деген рекультивациялоо иштерин баштоо. Буга Кажы сайдагы уран калдыктары көмүлгөн жайда кирип, ал жакта эми коопсуз абалга келтирүү иштери башталмакчы. Кажы сайдагы уран көмүлгөн жерди толук коопсуз абалга келтириш үчүн 86 миллион рубль каралган. Бул иштер 2018-жылга чейин бүтүш керек. Айылдыктардын азыркы үмүтү мына ошол аткарылуучу иштер ийгиликтүү аягына чыкса болгону. Анткени кооптуу жайда конуш алгандар башка жака көчүп кетүүнү каалашпайт. Канткен менен киндик кан тамган жердин топурагы алтын.